Сузак районунда 3 тууган иске ууланып каза болду. Мешке от жагуудагы жана электр жылыткычтарын колдонуудагы коопсуздук эрежелери. УКМК ЕЭП өлкөлөрүнө айыл чарба азыктарын ташуудагы коррупция фактысы боюнча козголгон кылмыш ишин иликтөөнү улантууда. Казынага 100 миллион сом кайтарылды. Аймактардагы актуалдуу көйгөйлөр. Канткенде элдин үнү жогорку бийликке жетет. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып эфирде күн жүрүш маалымат программасы. Студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? УКМК ЕЭП өлкөлөрүнө ата мекендеги айыл чарба азыктарын ташуудагы коррупция фактысы боюнча козголгон кылмыш ишин иликтөөнү улантууда. Анын натыйжасында келтирилген зыянды толтуруу максатында кылмышка шектүү менчик ишканалардын биринин ээси Эркин Салымбеков УКМКнын депозиттеги эсебине 100 миллион сом которду. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Расмий маалыматка караганда айыл чарба министрлигинин айрым кызмат адамдары жеке бизнес өкүлдөрү менен алдын ала сүйлөшүп алып, ЕЭП өлкөлөрүнө азыктарды экспорттоого уруксат кагаздарын каттоо үчүн экспорттоочулардан мажбурлоо жолу менен акча чогултуп, мыйзамсыз киреше алуу боюнча туруктуу канал уюштурушкан. Буга байланыштуу министрликтин орун басарларынын жана өз алдынча түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилеринин деңгээлиндеги кызмат адамдары ишкер Эркин Салымбеков кармалган. Келтирген зыян төлөнгөндөн кийин Бишкек шаарынын 1 райондук соту анын бөгөт чарасын өзгөртүп, эч жакка кетпөө тил каты менен убактылуу тергөө абагынан чыгарды. Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгы мамлекетке 12 миллион сом зыян келтиргени аныкталды. Бул тууралуу башкы прокуратура билдирди. Прокурордук текшерүүнүн жүрүшүндө башкармалыктын кызмат адамдары тендердин шартын бузуп, алдын ала сүйлөшүп алып, аткарылбаган жана бүтпөгөн курулуш иштерде аткарылган деп жеке жактарга ири суммадагы акча каражатын которгону белгилүү болгон. Алсак, Баткен шаарындагы курулушу бүтпөгөн Баткен облустук медиа борборунун административдик имараты үчүн 11 миллион 414.987 сом. Ошондой эле Баткен районунун Чоң Тала айылындагы орто мектептин окуу корпусу үчүн 1 миллион 65.212 сом негизсиз которулган. Натыйжада мамлекетке 12 миллион 480.199 сом чыгым тарткан. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Чүй облусуна караштуу Аламүдүн районунун ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүлөрү опуз алап пара алуу фактысына байланыштуу кармалганын билдирди. Расмий маалыматка караганда тергөөчүлөр жарандан алдамчылык фактысы боюнча сотко чейинки өндүрүштү токтотуу үчүн 70 000 сом өлчөмүндө акча талап кылышкан. Факт жазык кодексинин 326 беренесинин 1-бөлүгү опуз алап пара алуу боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине катталып, сотко чейинки өндүрүш башталды. Кармалган тергөөчүнүн бири УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Азыркы учурда тийиштүү тергөө иш-чаралары уланууда. Кыргызстан 300 миллион доллар суммасындагы Мегаком бренди менен белгилүү Альфа Телеком уюлдук операторуна байланыштуу ишти Лондон арбитраждык сотунда утту. Бул тууралуу юстиция министрлигинен кабарлашты. Британиянын Виргин аралдарында катталган Penwell Business Limited компаниясы 2017 жылдын июлунан бери Юнситрал арбитраждык регламентине ылайык Кыргызстанга каршы арбитраждык иш козгоп 298 миллион долларды өндүрүү талап кылып келген. 2021 жылдын 8 октябрында арбитраждык чечим чыгып, ал чечимде доочунун 298 миллион долларын өндүрүү жөнүндө дооматы арбитрлердин толук курамы тарабынан четке кагылган. 2021 жылдын 5 ноябрында бул арбитраждык чечимди жокко чыгаруу үчүн Лондондун жогорку сотуна өтүнүч берүүнүн мөөнөтү бүттү жана кыргыз тарап дээрлик 300 миллион доллар суммада болгон бул талашты бир отоло утканын расмий айтууга болот деп айтылат маалыматта. Доочу өзүнүн инвестицияларын Кыргызстанда коррупциялык жол менен алгандыгына байланыштуу арбитрлердин курамы доочунун талаптарын негизсиз деп эсептеди. Юстиция министрлигинин маалыматына караганда, Penwell'дын
2005 жылдын октябрь айында Bimocom Megacom компаниясын сатып алышы. Андан кейін бұл компанияның 49% акциясын ошол кезде Алексей Елисеев көзөмөлдөгөн Forntech компаниясына сатышы Penwell компаниясынын Кыргызстандагы инвестициясы коррупциялык жол менен алынганын далилдейт. Жалал Абад облусунун Сузак районунда 3 бир тууган иске уланып каза болду. Көз жумгандардын улуусу 6 жашта, ал эми андан кичүүлөрү 4 жаштагы эгиз бөбөктөр болгон. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча Каргаша 13 ноябрдан 14 ноябрга караган түнү болгон. Маркумдардын энеси аман калган, бирок абалы өтө оор. Акыркы күндөрү мешке от жагууда коопсуздук эрежелери сакталбай, көмүр исине уулангандар же турак жайда чыккан өрттөн каза болгон фактылар көп катталууда. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда 2021 жылдын 9 айында 3000ден ашуун тилсиз жоо катталып, былтыркыга караганда 30%га өстү. Темага кененирээк Тазагүл Эмилбекова токтолот. 14 ноябрь күнү эртең менен Жалал Абад облусунун Сузак районундагы үйлөрдүн биринен 3 бир туугандын сөөгү табылган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги билдиргендей, алар энеси менен мештен чыккан иске ууланган. Каза болгондордун улуусу 6 жашар кыз болсо, экөө 4 жаштагы эгиз балдар болушкан. Алар бүгүн жерге берилди. Ал эми балдардын апасы оор абалда аймактык ооруканада жатат. Кечегиге караганда бир топ жакшы абалы дарыланып улантууда. Ага тиешелүү токсикологдор, невропатологдор өзүнүн убакыт менен жардамын назначениясы берилип атат. Келгенде эле детский реаниматологдор көрүп, ошо денесинде жан жок экенин алар тастыктап, кечээ эле ошо анан Сузак РОВДунун ички иштер кызматкерлери келди. Алар бүт эмелерин өзүнүн жумуштарын аткарып кетти. Балдарын алып кетишкен. Акыркы күндөрү мешке от жагууда коопсуздук эрежелери сакталбай, көмүр исине уулангандар же турак жайда чыккан өрттөн каза болгон фактылар көп катталууда. Өрт өчүрүүчүлөрдүн айтымында соңку 2 айда тилсиз жоодон көз жумгандардын 90%дан ашыгын түтүнгө уулангандар түзүүдө. Министрлик өрт чыккан учурда анын видеосун социалдык түйүндөргө жүктөп коюу маалыматты жеткирүү болуп эсептелбей тургандыгын эскертишет. Жарандар кайсы жерде тилсиз жоо чыкса дагы 101 номерине чалып, кырсык болгон жердин дарегин айтышы керек. Колдон келишинче кайсы жагынан кирсе болору, эмне өрттөнүп жатканы тууралуу көбүрөөк маалымат берип коюуга аракет кылуу зарыл. Анткени өрт кызматы үчүн ар бир секунда маанилүү. Анын үстүнө учурда курулуш материалдары өрттөнсө уулу түтүн бөлүп чыгара турган болуп калды. Эгерде үйдүн же имараттын ичин түтүн каптаса, жөрмөлөп сыртка чыгуу керек. Колдон келсе терезе эшикти ачпоо зарыл. Ошондой эле сыртка чыкканда дагы эшикти жаап койгон дурус. Анткени өрттүн тутанып кетишине кычкылтек эң биринчи себепкер. Өрт өчүрүүчүлөр айрыкча меш, жылыткыч колдонгондорду эрежени сактоого чакырат. Печкаларды, то есть жылытуучу мештерди колдонууда өрт коопсуздугун сакталбаганын келип чыгыл да. Мисалга алсак, ошол эле кышка даярдыктары жок жарандарыбыз тарабынан морлору убагында тазаланбайт. Андан тышкары астындагы от жагуучу жерлеринде атайын кагылган, мисалы үчүн темир листтери жок. Дагы эмнелерди айтсак болот. Дагы жаш балдарды кароосуз калтырып кеткен учурлар дагы кездешет. Чыңалуудан келип чыгып атат көпчүлүк өрттүн себептери. Себеп дегенде бир точкага көптөгөн электр шаймандарын сайып коюшуп, электр точкалары көтөрө албай, ошонун кесепетинен өрт кырсыктары катталууда. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда 2021 жылдын 9 айында 2531 өрт кырсыгы катталып, былтыркыга караганда 30%га өстү. Каза болгондордун саны 30га жакын. От жагуу электр жабдыктарды колдонуудан улам бир суткада республика ичинде 20-25 өрт кырсыгы катталууда. Өрттүн көбүнчө бөлүгү турак жай секторлорунда 1630 өрт кырсыгы катталса, былтыркы жылы 1345 өрт кырсыгы катталган. Жана соода саттык жайларында дагы 211 өрт кырсыгы катталып, салыштырмалуу быйылкы жылга көп
Муну эске сала кетсек, былтыркы жылы пандемия учурунда өрт кырсыктары азайгандыгын белгилесек болот. Анткени жергиликтүү тургундар үй шарттарында болгондуктан көзөмөлдө болгондугун билдирет. Алдыдагы 10 айда тилсиз жоонун кесепетинен келип чыккан чыгымдардын көлөмү 691 миллион 776 миң сомду түздү. Өткөн жылга салыштырмалуу тилекке каршы өрт кырсыгынан каза болгондор 50%га көбүрөөк болуп жатат. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги Борбор калаадагы өрт өчүрүү кызматына шаардын жолдорунун тардыгы, айрым жарандардын жоопкерчиликсиздиги жана унаалардын чар жайыт токтолушу тоскоолдук жаратарын кошумчалайт. Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, New TV. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров министрлик жана ведомстволордун статс катчыларын ээлеген кызматынан бошотуу жөнүндө чечимге кол койду. Бул туурасында өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Аталган чечим мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзам күчүнө киргендигинен улам кабыл алынган. Буга чейин президенттик администрация статс катчылардын ишмердүүлүгүнө мониторинг жүргүзүп, жыйынтыгында бул институттар майнаптуулугун көрсөтө алган эмес деген тыянак чыгарган. Тийиштүү жарлыкка президент Садыр Жапаров 29 октябрда кол койгон. Статс катчынын милдеттери мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилеринин орун басарларына жүктөлөт. Абдрахман Маматалиев мамлекеттик кадр кызматынын директорлугунан бошотулду. Буга байланыштуу жарлыкка мамлекет башчы Садыр Жапаров кол койду. Президенттин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, Кыргызстанда мамлекеттик кадр кызматы жоюлуп, анын ордуна министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча агенттик түзүлдү. Анын жетекчилигине Элчибек Жантаев дайындалды. Президент Садыр Жапаров өзүнүн Facebook'тагы баракчасы аркылуу билдирүү таратып, добуш сатып алгандар жана өз добушун саткандар мыйзамга ылайык жазаланарын эскертти. Шайлоодо добушун саткан да, сатып алып жаткан жарандар да жоопко тартыласыңар. 1,5 жылдан 2,5 жылга чейин соттолуп кетесиңер. Жазык кодексинде ушундай берене бар. Ошондуктан шайлоочулар добушуңарды сатпагыла, талапкерлер сатып албагыла. Эгер ушундай көрүнүштөр боло турган болсо, укук коргоо органдары катуу чара көргүлө. Мындан ары Кыргызстанда таза шайлоо салтын орнотобуз. Буга чейинки шайлоолор тарых болуп кала берсин деп жазылган кайрылууда. Ички иштер министрлиги өлкөдө үгүт иштери башталгандан бери шайлоо эрежесин бузган 128 факты катталганын билдирди. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык бул аралыкта 28 кылмыш катталды. Жазык кодексинин 192 беренеси шайлоочуларды сатып алуу боюнча 21 факты, 82 беренеси жеке жашоонун кол тийбестигин бузуу боюнча 2 факты, 200 беренеси уурдоо боюнча 2 факты, 355 беренеси бийлик өкүлүн коркутуу же карата зомбулук боюнча 1 факты, 145 беренеси өмүргө жана ден соолукка кооптуу зомбулукту колдонуу жана коркутуу боюнча 1 факты, 266 беренеси ээн баштык боюнча 1 факты тиркелди. 25 факты жоруктар кодексинин 119 беренеси майда бейбаштык, 87 биринчи беренеси административдик ресурсту кыянаттык менен пайдалануу, 94 беренеси бөтөн мүлктү жок кылуу же зыянга учуратуу жана 90 беренеси орчундуу эмес өлчөмдө уурдоо, 66 беренеси ден соолукка жеңил зыян келтирүү боюнча катталган. Мындан тышкары ички иштер органдарынын маалыматтарды каттоо журналына ар кандай 73 материал катталган. Ички иштер министрлиги жарандарга кайрылып, мессенджерлердеги социалдык түйүндөрдөгү чагымчыл, жалган материалдарды таратуудан алыс болууга чакырат. Ал эми азыр назарыңыздарды алдыдагы парламенттик шайлоого катышып жаткан партиялардын жарнамалык негиздеги сюжеттерине көңүлүңүздөрдү бурабыз. Материалдын маани-магызына New TV телеканалы жоопкерчилик албайт. Атажурт Кыргызстан саясий партиясынын үгүт кербени Аксы районунда партия лидери Айбек Маткеримов жана талапкерлер Кербен шаарында тургундар менен жолугушуу өткөрдү. Анын жүрүшүндө партия программалары менен тааныштырып, максаты калкка ачык жана адилет иштеп берүү экендигин билдиришти. Güç vermekte. Yanında bizim lider Akiril Baybek
Сізге қол жауап. Қош болдыңыздар. Атажұрт Қырғызстан партиясының үгіт кербені Ақсы районында. Бүгін 13 ноябрда Кербен шаарында тұрғындар менен жолугуш өткөрдү. Талапкерлер партияның программасы менен таныштырып, өлкөдө туруктуулук болсо өнүгүү болоорун билдиришти. Бизде көптөгөн көйгөйлөр көп. Ошол эле биздин билим берүү системасында мугалимдерибиздин кадыр баркы күндөн күнгө түшүп кетти. Биз мугалим десе кандай ардактап сыйлачу элек. Азыркы күндө аларды биз эмес, биздин окуучу балдарыбыз дагы кадырлабай калды. Биз алардын баркыны көтөрүшүбүз керек. Жогорку кеңештин депутаты болуп калсак, биз дагы аларга иштей турган туура мыйзамдарды жазышыбыз керек. Аларды материалдык стимулдарын көтөрүшүбүз керек. Аларга биз колдоо көрсөткөндө гана биздин келечегибиз, биздин өлкөбүз өнүгөт. Мына кай жердин, кайсы өлкөнү бузам десең, биринчи билим берүү системасын алсырат дейт экен. Анткени билимсиз биз эч жака бара албайбыз. Билимсиз биздин спорт өнүкпөйт. Билимсиз биздин маданият өнүкпөйт. Билимсиз биздин экономика көтөрүлбөйт. Социалдык маселелер, пенсия, пособиялар мынакей көтөрүлүп атат аз-аздан. Бирок ошол эле мезгилде кээ бирки туура эмес мыйзамдын артында мына биздин канчалаган бөбөктөрүбүз пособияларын ала албай атат. Мынакей аксакалдар отурат. Сиздердин алган пенсияңыздар үчүн сиздердин неберелериңиздер пособия ала албай атат. Бул эмне деген мыйзам? Төрөлгөн бала өзүнүн мамлекеттен ала турган пособиясыны, пенсия алабы, үйүндө телевизору болобу, башкасы болобу алыш керек. Ошол эле мезгилде бечара бир телевизору бар, пособия ала албай заңгыраган үйлөрү барлар алып жүрөт пособияны. Сиздерге тандоо укугу берилди. Каалаган шайлайсыздар. Мен аманатты айтканым, бул жерде бир мандаттуу округтан чыгып аткан сиздердин уулуңуздар, бул Шакиев Нурлан. Ошо жигитти Таластан мага чалышты, Бишкектен чалды, Оштон чалышты, Жалалабадтан, Сузактан чалышты. Ошо эл журтка айтып барыңыздар деп, ошо Шакиев Нурланды Аксы эли колдоп берсин деп суранышты, урматтуу агайын туугандар. Колдойбузбу? Бир добуштан. Анча-мынча ушак сөздөргө ишенбей, анткени мен Нурлан жакшы тааныйм. Мамлекетчил, мамлекет деңгээлинде ой жүгүртөт, элдин проблемасын билет, чечет маселелерди. Кийинки маселе бул бир мандаттуу партиялык тизим менен кетет. Мына сиздердин чыккан сиздерден Каныбек Нарбаев, колдоп бергиле, урматтуу агайын туугандар. Култаева Гүлшархан, мына Аксыдан, Алыбыкадан келген байкебиз Жайлообек Нишанов. Ошо сиздерден сураныч. Биз үгүт бригада менен келетабыз, шу кандидаттарды үгүттөп, анткени биз бир команда болдук. Эгерде мен мурда айыл чарба багытына ошол тармакка көп көңүл бурсам, эми мен, урматтуу агайын туугандар, Кыргыз армиясын күчөндүрүү, Кыргыз армиясын жаңы заманбап оборудование алып келип, технология алып келип, ошондой биз Кыргыз армияны күчтүү кылабыз. Биз бирөө кол салбайбыз. Биз армияны күчөндүрүп, биз өзүбүздүн коопсуздугу орнотобуз, урматтуу туугандар. Сиздер менен биз Кыргыз армияны күчөт. Макулсыңарбы, урматтуу агайын туугандар? Келген тургундар тарабынан каалоо тилектер айтылып, кызыктырган суроолорго жооп алышты. Биздин уран туруктуулук жана өнүгүү. Мына бунун негизинде, бул урандын негизинде турат биздин коопсуздук маселебиз. Себеби мына ушул коопсуздук менен баарыбыз өз элибиз өзгөчө чек арага жакын жайгашкан айыл шаарларыбызда жайгашкандар көрүп жатабыз, канчалык бизде кандай кыйынчылыктар болуп жатат. Ошонун баардыгы коопсуздук маселесинин мына бүгүнкү күндө толук аягына чейин чече албаган начар мыйзамдардын иштей албай жаткандыгынан, ошол эле иштесе толук иштей албай, элдин мүдөөсүн чече албай жаткандыгынан. Мына депутат деген эмне үчүн? Депутат деген ким бул? Мына депутат сиздердин өкүлүңүздөр, сиздердин араңыздарда жүрүп, сиздердин араңыздарда жашап, ошол эл арасындагы көйгөйлөрдү көтөрүп чыгып, ошол көйгөйлөрдү мыйзамдын деңгээлине жеткирип, мыйзам жазып, ошол мыйзамды көзөмөлдөп берүү. Өсүшкөн жолду бас, өзөгү унутпай, өлкө бол.
Ата жұрт Кыргызстан саясий партиясынан талапкерлер Токтогул районунун тургундары менен да жолугушуу өткөрдү. Партия лидери Айбек Маткеримов медиктерге, мугалимдерге көңүл буруп, маянасын көтөрүү керектигин белгиледи. Ал эми партиядан талапкер Кыргыз Республикасынын эл артисти райондун тургундарына көйгөйлөрдү чечүүгө болгон аракетти жумшаарын билдирди. Kırgızistan kulübür algala, Çeyge eliye, kalkan kol kalkala, ülküne ömür ver, elden Allah bana. Atatürk Kırgızistan, ağlama koynu aç, önükü ülküler ösüş. Айбек Маткеримов баш болгон Ата жұрт Кыргызстан саясий партиясынын талапкерлери үгүт иштеринин алкагында Токтогул районуна келди. Район тургундары партия мүчөлөрүн жылуу тосуп алышты. Ата жұрт Кыргызстан саясий партиясы өлкөнү өнүктүрүүгө багытталган ар тараптуу программаны сунуштайт. Өзгөчө эл элинин жашоосун жакшыртууга жана экономикалык көйгөйлөрдү чечүүгө басым жасайт. Биз бул шайлоо, буга чейинки өткөн шайлоолордон айырмаланып, партиянын ичинен жеке талапкерге добуш бере турган мүмкүнчүлүк берилген шайлоо болуп жатат. Мурда сиздер айткандай, партияны шайлап коюп, башка адамдар шайланып барып калса, мындандай болбой турмат туугандар. Биз бул мүмкүнчүлүктөн өтө катуу пайдаланышыбыз керек. Бул шайлоо дагы аманат туугандар. Ал аманатка кыянат кылбашыбыз керек. Ар бирибиз келип, өзүбүздүн добушубузду берип, туура партияга, туура адамга добушту берип, биз өзүбүздүн алтылдык милдетибизди аткарышыбыз керек. Сиздер, урматтуу туугандар, жөнүнө шайлап эмес, а сиздер тандагыла. Кимдин колунан келет, же кимдин жөнүнө кооз сүйлөп коюп, эптеп барып алып, өзүн жанын багып, өзүн тиричилигин кылып, же бул партиядан колунан келет, биздин пособие, пенсияны көтөрүп берет, мугалим медиктердин айлыгын көтөрүп берет деп, мына сиздер ошону тандоо жасагыла. Ошон үчүн тандоо укугун сиздерге берилди. Партия лидери Айбек Маткеримов алдыдагы шайлоодо элди ар кандай жалганчы күчтөргө алданбоого, добуш сатпоого, өлкө келечегине кайдыгер карабай чын жүрөктөн добуш берүүгө чакырды. Биздин өлкөнүн казынасыны алыстан болсо дагы толтурганга жардам берип жүрөт. Ошол эле кезде алардын укуктарыны биз коргой албай жатабыз. Биз алардын укуктарын чет жакта болсо дагы коргой турган мыйзамдарды жасайлы. Ошол мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөйлү. Анткени биздин ар бир жараныбыздын өмүрү биз үчүн биринчи орунда туруш керек. Ар бир жараныбыздын коопсуздугу биз үчүн биринчи орунда туруш керек. Биз анын үстүндө сөзсүз иш алып барабыз, урматтуу туугандар. Мен сиздерден бир гана нерсени өтүнүп кетем. Туура тандоо жүргүзүп, биздин Ата жұрт Кыргызстан саясий партиясыны колдоп бериңиздер. Ата жұрт Кыргызстан саясий партиясы аламанга аттанууда күчтүү команда кураган. Алдыда жеңишке жетсе, бийиктиктерди багынтаары күмөнсүз. Мына акыркы 30 жылда ушу маданият тармагына көңүл бурулбай, биз какшап айтып эле жүрдүк. Жакшы көңүл бурулбай жатты. Бирок бизди эч ким уккан жок ушул күнгө чейин. Урулбай жүрүп азыр кандай жыйынтыкта, кандай эл болуп калдык билесиздер. Биздин жаштарыбыз башка улуттардын кийимдерин кийип, ырларын ырдап, аны баарыбыз жакшы билебиз. Анан кийин батыштуу турат жаштарыбыз кийинип жүрөт. Өзүбүздүн кыргыз деген атыбызды унутуп баратабыз. Ушул темпте бир 10-15 жыл кетсе, балким биз өнүккөн мамлекет болуп турбуз. Бирок ошол өнүккөн мамлекетте кайсыл улут жашап калат? Мына ушул чоң суроо болуп калат да. А биз эң өзүбүздүн улутубуздун баалуулуктарын көтөрүү менен анан экономикабызды дагы тең көтөрөлү деген ниетте мен ошол жерге барып чоң иштерди алып барайын деп баратам. Кудай кааласа сиздердин колдооңуздар менен ошол иштердин баарын кылабыз. Бул жолкусун шайлоо таза жана адилеттүү өтүүсүнө учурда болгон күч аракеттер жумшалууда. Ата жұрт Кыргызстан саясий партиясы да таза добуш топтоп,
алдыга сурулуп чыгарына ишеним артып турат. Çok rahmat. Kırgızistan kuvvetler Allah'a Ceyge eline kalkan bol kalkala Ülküme ömür ver elden Allah bana Аймақтарда жогорку жакка айтылбай жетпей жаткан көйгөйлөр арбын. Шайлоо үгүт учурунда эл өз аймагынан талапкер болуп жаткандарга болгон орчундуу маселени айтып калбаса, көпчүлүгү ачыкталбай деле кала берет. Бишкекте уюштурулган жалпы улуттук диалогдо аймактардан келген өкүлдөр өздөрү жашаган кичи мекенинин чечилбей жаткан көйгөйлөрүн, учурда актуалдуу болуп турган маселелерин бийлик өкүлдөрүнө маңдай тескей отуруп айтышып, элдин үнүн жеткирүүгө жакшы шарт түзүлдү. Иш-чарага Жогорку кеңештин төрагасынын милдетин аткаруучу Аида Касымалиева, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, социалдык коргоо министрлигинен, акыйкатчы аппаратынан жана башка жогорку бийлик бутактарынан өкүлдөр катышты. Бул тууралуу кезектеги материалда сөз болот. Процесс эмес, анын калыбына келтириш. Баткен шаардык аксакалдар сотунун төрагасы Хаит Айкынов Бишкекте уюштурулган жалпы улуттук диалогко бүгүн өзү жашаган облустагы орчундуу делген көйгөйдү айтуу үчүн алыскы чек аралаш аймактан келди. Ушул жылдын апрелинде коңшу Тажикстан тараптан ок атуу болуп, аягы кагышууга айланганы белгилүү. Андан 35 адам каза таап, 100дөн ашуун ар кандай стадиядагы жаракаттарды алышкан. Окуя көңүл чордонунда болуп турган маалда мамлекет тарабынан колунда бар мекендештерибиз тараптан ар кандай жардамдар көрсөтүлгөн. Үй жайсыз калгандар турак жайлуу болушуп, компенсациялар да төлөнгөн. Бирок азыркы көйгөй жаракат алгандар майыптык үчүн мамлекеттин туруктуу камкорлугуна өтө албай тургандыгы. Аларга ушун башта келгенде бардыгы эле барып кабар алып, колдон келген жардам берип атты. Бүгүн ошолордун бир 7-8и инвалидность боюнча группа ала албай жүрөбүз дейт. Аларга комиссиялардан өтүү кыйын, билбейт өздөрүнүн укуктарын. Анан ушулардын бардыгын мындай иликтеп көргөндө ошондой эменин алардын ошол окуянын статусу аныктала элеге окшойт. 7 дубандан жергиликтүү жамааттардын лидерлери, активисттери жалпы улуттук диалогко келишип, жогорку бийлик өкүлдөрү менен маңдай теске баарлашып, аймактардагы айтылбай жаткан маселелерди ортого салышты. Жыйынга катышуучулар улуттук диалогдун маанилүүлүгү, карапайым калктын көйгөйүн жогорку бийлик органдарына түз жеткирүүгө чоң салымын кошот деп белгилешет. Чоң көйгөй жаралган Кыргызстанда. Бул жерлердеги биздин бийлик органдарынын карапайым калктын үнүн уга албай жатканында жаралып атат. Ошол карапайым калкты уш жерге чогултуп, көйгөйлөрүн чагылдырып, мүдөлөрүн угузуп, бүтүндөй уш жерде турган бийлик органдарына, жогорку бийлик органдарынын башчыларына жеткирип, анан ошол жеткирген сунуштардын аткарылышы, чечимдери талап кылуу менен ошол бир эң негизги жыйынтыгы ушунда болот болуш керек. Акыйкатчы аппараты адам укуктарынын азыркы учурдагы сакталуусунун абалына сурамжылоо жүргүзүшүп, ага катышкан 3000 адамдын 40% адам укугунун бузулушуна өздөрү кабылганын айтышса, калган 42% тең укуктуулук сакталбагандыгын билдиришкен. Ал эми аялдар укугунун корголушу боюнча жогорку кеңеште бул жаатта активдүү иш алып барып келет. Мунун алкагында аялдардын тилектештик курултайы өткөрүлүп, аялдар форумунда олуттуу иштерди жүргүзүп келүүдө. Аялдар форуму бардык фракциялар өзүнүн саясий көз караштарына карабастан коомчулуктагы эң керектүү мыйзамдарды кабыл алды десек болот. Бул үй-бүлөдөгү зомбулукка каршы мыйзам, бул ала качууну катаалдантуу мыйзамы. Бул жерде мына менин коллегам Айнур Точиевна отурат, абдан көп салымы, абдан көп. Жана эң башкысы бул албетте квота, жана квотанын сакталышы, аял кетсе аял калыш керек, 30% квота деп. Улуттук диалогдун алкагында аймактардан келген өкүлдөр бири чек ара маселесиндеги чечилбеген жагдайлар, дагы бири кең казылган аймактардагы экологиянын бузулуусу, анын кесепеттери, калдыктары сактоочу жайлардын чыгып жаткан уулуу заттардын адамдарга терс таасирлери, социалдык көйгөйлөр, адам укуктары, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга көрсөтүлчү колдоолор тууралуу токтолушуп, айтор ар аймактан ар кандай чечилбеген маселелери кечке чейин талкууланды. Жыйынтыгында көтөрүлгөн маселеди эске алуу менен 3 багыт боюнча резолюция кабыл алынды. Шекер Сатыбалдиева, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз, саламатта туруңуздар.